Кээ бир адамдар айтып калат, сүйүүнүн 5 тили бар деп. Ошол тууралуу айтып берип койсоңуз. Сүйүүнүн 5 тили бар. Бул англис тили, орус тили дегендей эле. Бул кээ бирлер англисче сүйлөйт, кээ бирлер немисче сүйлөйт. Ошондой эле сүйүүнүн да 5 тили бар. Биринчи тили бул прикосновение. Кыргызча кол кармашуу, кучакташуу, өбүшүү кирип кетет да. Прикосновенияны мисалы силер эгер силерге сүйөм, жаным, тиги бу деп подарка берсе дагы, бирок колуңардан кучактап өппөсө, анда силер сүйүп атканын сезбейсиңер да. Анткени силер ошо прикосновение аркылуу эле гана сүйүүнү сезе аласыңар. Экинчиси бул силер сөз аркылуу. Жаныңарда тултуюп жүрө берсе, бирок сүйөм деп эч качан айтпаса, жаным, сен менин кымбаттуусуң, сен аябай сулуусуң деп мактап, сүйлөп турбаса, силер сезбейсиңер да сүйүүнүчү. Силер кулагыңар менен только сүйүүнү сезе аласыңар да. Анткени бул силердин тилиңер. Үчүнчүсү бул подаркалар. Көп нерсени кылышыңар мүмкүн, жанында жүрүшү мүмкүн, сүйөмдү айтышы мүмкүн, кучактай өбүшү мүмкүн, бирок белек бербесе, силер сүйүп атканды сезбейсиңер да. Ошондуктан силерде сүйүүнүн тили подарка болушу мүмкүн да, белек. Андан кийинки сүйүүнүн тили бул убакыт. Подарка берет, сүйөт, дагы бирдемке кылат, бирок убакыт өткөрбөйт да, такыр жаныңарда жок да, дайыма жумушта, тиякта, башка жерде жүрөт, бирок убакыт силер менен такыр бөлүнбөйт да. Силерди даже эч нерсе кылыш кереги жок, жанында отурсаңар эле, турганда эле жанында тургандыктан эле ал сүйүү силерден сезип турат да. Ошол сүйүүнүн тили бул убакыт. Акыркысы бул сүйүүнүн тили бул жумуш. Жумуш аркылуу силер сезесиңер да, кол кабыш аркылуу бул чын эле мени сүйөт экен депчи. Идиш жууп атса идиш жуушуп, посуда коюп атса посуда жууп, машина оңдоп атса машина оңдошуп, машина жууп атса машинесин жууп күйөөңөр стройка кылып атса стройка кылып. Адам ошо кол кабыш кылган адам аркылуу гана ошо сүйүү мени сүйөт экен деген сезим пайда болот да. Сүйүүнүн 5 тили бар. Бул англис, немис сыяктуу эле да. Силердики кайсыл? Силердики прикосновениябы, сүйлөө жакшы сөздөрбү, же белектерби, же убакытпы, же жумуш, кол кабышпы? Силер кайсынысыңар? Силер кайсынысын силерге көргөзгөндө силер көбүрөөк сезесиңер силерди сүйүп аткандыгычы. Аялдыкы эркектикке экөөнүкү эки башка болушу мүмкүн. Аялдыкы мисалы көбүнчөсү убакыт менен кол кабыш болсо, эркектердики прикосновение, кучакташуу менен эле балким белек болуп калышы мүмкүн да. Экөө мисалы эркек келет дагы мен сени сүйөм деп айтпайт. Ал келет дагы убакыт өткөрөт, кол кабыш кылып коюп кетип калат. Өзүнүн тилинде сүйлөп элечи. Аял келет дагы өзүнүн тилинде укпай калат дагы, ал мен күйөөм сүйбөйт мен эч качан деп таарына берет да. Ошондуктан күйөөңөрдүн тилинде аныкташыңар керек, 5 тилдин кайсынысы мени сүйлөйт. Анан силер да өзүңөр билишиңер керек, өзүңөр кайсы тилде сүйлөйсүңөр. Ошондо мындай туура келсе, даже туура келбесе да силер аныкын кылып коюшуңар керек. Эгер аныкы кол кабыш көбүрөөк болсо, анда кол кабыш кылгыла. Эгер аныкы прикосновение көбүрөөк болсо, анда прикосновение кылышыңар керек. Эгер силердин аялыңардыкы кайсынысы убакыт болсо, анда убакыт кылышыңар керек. Анткени ага белек бергениңердин бир тиын да кереги жок, убакыт өткөрбөсөңөрчү. Ошондуктан аялыңар сүйүү экенин тил аркылуу сезет да, ошо сүйүүнүн 5 тили бар. Силерге задача жолдошуңардын тилин аныктап, өзүңөрдүн да тилиңерди аныктап, анан ошону аткарып, эффектисин астына жазып коюңуз.